Абу Хурайра жана Абу Саид Худри радиаллаху анхудан экинчи риваяты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди да: "Худу джуннатакум." Калканыңарды бекем кармагыла. Калканыңарды кармап алгыла деди. Калу сахабалар айтышты: "Я Расулаллах, мин адувин кад хадар." Келип калган душманданбы деди. Пайгамбар ла, жок деди. "Валакин джуннатакум минан нар." Калканыңар дозоктун отунан деди. Калканыңарды кармаңгыла дегени дозоктун отунан ушу калкан болсун силерге. Кулу айткыла деди. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Фа иннахунна я'тина йаумал қияма мужаннабат ва муаққабат ва хуннал бақияту салихат. Қиямат күнү ушулар калкан болуп келет экен дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат: Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар дегиле. Анткени кыямат күнү сиздин алдыңыздан, артыңыздан коргой турган болуп келет дейт. Бу дүйнөдө дагы сизди шайтандын азгыруусунан коргойт. Кыямат күнү дозоктун отунан коргойт дейт. Мындай коргой турганды кантип таштап коёйлу? Душманга куралы жок чыгып алсаңыз кандай болосуз? Ошон үчүн алхамдулилlah, ва хуннал бақияту салихат. Пайгамбарыбыз айтат, ушул зикир бар го, субханаллах, вальхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар бар. Ушул бақияту салихат. Бақияту салихат деп Куранда Алла айтканда, Каф сүрөсүндө Алла Таала мындай дейт: "Ал-малу вал-банун зинатул хаятид дуnya вал-бақияту салихат хойрун инда роббика ставаба ва хойрун амала." Ал-мал, мал-мүлк, акча нерселери бар го, мал-мүлк. Вал-банун, бала-чака, небере-чеберелери. Зинатул хаятид дуnya, бул дүйнө жашоосунун кооздугу эле. Кооздук эле. Утурумдук пайдалана турган кооздук, кичине мындай рахаттанып азмаз, бейпилденесиз да. Мал-мүлктөн рахаттанасыз. Машинаны айдап кичине, атыңызды минип, тамак жеп, үйүңүз жакшы үйдө, ысык, жылуу, балдарыңызды эркелетип, неберелериңизди жакшы көрүп, ушул эле кооздук. Вал бақияту салихат дейт Алла Таала. Алла Таала айтат: "Хойрун инда роббика", сиздин Роббуңуздун алдыңында соопто дагы, үмүттө дагы жакшыраак бақияту салихат. Балдар эмес, мал-мүлк эмес. Мал-мүлкүңүз, бала-чакаңыз үмүт кылганга лайыктуу эмес. Алланын алдында үмүт кылсаңыз, өзүңүздүн амалыңыздан үмүт кылыңыз. Сизде амал барбы? Зикир барбы, зикир? Намаз барбы? Ошодон үмүт кылыңыз. Орозоңуз барбы? Ошодон үмүт кылыңыз. Садакаңыз барбы? Умра ажылыгыңыз барбы? Ошодон үмүт кылың. Мал-мүлктөн үмүт кылбаң, бул жерде эле калат. Экинчиси, бала-чакаңыздан жок. Үмүт кылганга жакшыраак, хойрун амала. Үмүт кылганга жакшыраак, эй бенделерим, бақияту салихат болот дейт. Бақияту салихат, бақият дегени түбөлүктө кала турган. Салихат жакшы амалдар. Пайгамбарыбыз буну тафсир кылып айтып берип атат. Алар субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Ушул бақияту салихат. Бул бала-чакаңдан жакшыраак, бул мал-мүлкүңдөн жакшыраак. Ушуну сиз айтсаңыз, кана айтайлычы: субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля. Тилибизди көндүрөйлү. Жөн эле угуп коюп кетип калбай, жок. Ушуну бүгүн 100 жолу айтмайынча жатпаңыз. 100 жолу айтып өзүңүз баштадыңыз да, бекем болуп калгандан кийин аялыңызга айтасыз. Ата-энеңизге, бала-чакаңызга айтасыз. Мынаны айтыңыз. Бул түбөлүктүү биз менен кала турган. Түбөлүктүү биз менен. Бала-чакаңыз, мал-мүлкүңүз сиз менен калбайт. Ушу дүйнөдө кичине болот, монча. Сиз көз жумдуңуз, ассаламу алейкум, до свидания. Болду. Сиз менен түбөлүктүү кала турган, кабырда дагы, ахиретте дагы сизден ажырабай турган бақияту салихат ушул. Ошон үчүн ушуга көңүл бурайлы.